Саламатсыздар урматтуу биздин каналды көрүп жаткандар, биздин чыгарылышты көрүп жаткан мекендештерим, замандаштарым, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз бул чыгарылышта түшүнгөн адамдарга терең маалыматты берип өтөбүз. Учурда биз Исхак Раззаков, мындайча айтканда, Кыргыздын тарыхындагы эң улуу инсандын туулуп өскөн жерине келдик. Мени менен кошо Манас байкем келди. Экөөбүз сиздерге мына ушул Исхак Раззаковдун туулуп өскөн жерин көрсөтүп беребиз. Негизи карап турасыздар. Так дарегин түшүндүрүп берсем. Баткен облусунун Лейлек районундагы Сүлүктүү шаарынын өйдө тарабында жайгашкан Коросон жайлоосунда туулуп өскөн экен. Азыр мына ушул жерге келдик. Бул жерде Исхак Раззаковдун эстелиги коюлуптур. Манас аке, кандайсыз? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Бир экөөбүз түшүндүрүп берели. Негизи Исхак Раззаков өтө улуу инсан болгон, түшүнгөндөр үчүн. Азыр караңыздар, учурда бул Сүлүктүн өйдө тарабындагы өрөөн. Күн батыш тарабы тетигил жерде айылдар карарып көрүнүп турат. Бул Сүлүктүү шаары. Бул жерден күн чыгышка көздөй өткөндө Сүлүктүүдөгү шахталарга жетесиздер. Ал эми бул тоолордон ары ашканда Кара булак, Тогуз булак, Коргон айылдарына барат. Эми биздин түштүк тарабыбыз мына ушул жак. Бул тоодон ашкандан кийин Ленин, коммунизм, Кулунда айылдарына өтөт. Биздин улуу инсаныбыз Исхак Раззаков мына ушул өрөөндө, мына ушул ойдуңда туулуп өскөн экен. Коросон жайлоосу деп мына ушул төгөрөктү айтат экен. Мына тоолорду карап коюңуздар. Көз жоосун алат. Мына ушул бийик бир чокуга Исхак атабыздын эстелигин отургузуп коюптур. Негизи билгендер болсо, Манас экем бир кошумчалап кетсеңизчи. Исхак Раззаковдун негизги жумуштары кандай болгон дейсиз? Эң кыргыз үчүн эң кандай жакшы жумушту кыла алган? Эми мен мындай айткым келет да. Кыргыздын бир улуу инсандарынын бири ушундай бир тоо койнунда төрөлүп өскөн экен. Анан дал ушул жерлерде чоңоюп, кийин ата энесинен ажырап, кандайдыр бир турмуш таасир бергенби, ушу Кыргыздын тагдырын мен өзгөртөм, шаарларды курамын дегендей бир балалык тилек менен чоңойгон экендиги бизге белгилүү. Мына биз Лейлекке агро саякат жасап келип, албетте бул кишинин туулуп өскөн жерин зыярат кылып кетишти, туура таптык. Менимче бул мага өтө катуу таасир кылып атат. Биз азыр балдарыбызга кандай тарбия беребиз, кандай шарттарды түзүп атабыз дегендей ойлор мени азыр кучактап алды. Балага демекки кандайдыр бир жаратылыштын болгон таасири, турмуштагы кыйынчылыктардын болгон таасири менимче өтө чоң роль ойнойт окшойт адамдын турмушунда. Албетте Исхак Раззаковдун өмүр баяны жөнүндө баардык элибиз жакшы билет. Бир гана нерсе, биз ушундай улуу инсандарыбызды даңазалап, эмгектерин унутпай, эстеп, жол түшкөндө туулган жерин бир зыярат кылып, жакшы тилектер менен, жакшы ойлор менен эстеп жүрсөк, менимче жакшы. Ооба, көпчүлүк билет. Исхак Раззаков Кыргыз үчүн, Кыргызстан үчүн эмне жумуш кылганын өтө жакшы билебиз. Мына ушул бир эстелик, бул белги катары. Ушул тарапка келгенде, мына ушул жерди көрүп, Исхак атабызды келип көрүп кетсеңиздер болчудай. Жашап, туулуп өскөн жери. Негизи сиздер комментарийге Исхак Раззаков боюнча өз оюңуздарды калтырып кетсеңиздер болот. Биз бир четтен келип зыярат кылып кеттик. Өтө жакшы жер экен. Негизи азыр Манас агам айткандай, биз жаш балага жаратылыш, турмуш ар кандай сабак бериши мүмкүн деп. Көрө алдыңыздар. Коросон жайлоосу. Саламатта калыңыздар.